учук түрмөкырлар чыгып, кайрыктар билем алга баратканын. Уул кыздар сени көздөй умтулушат, урматтап, барктап биле баа тутушат. Учугу улуу элдин урпактары уланып, кайрык сени пир тутушат. Кенешин айтып жашка карагада, кеңпейил коюнумду ачып баарына кеңейтип, ой сезимге бүлүк салып, даңгыр жол тиленемин жалпыңа да. Изденүү иш менен ынанабыз, иштеги каткан кепти чыгарабыз. Өр жазсак кадимки жаш баладай өрөөлөп жакшылыкка кубанабыз. Кайрыктар өмүр узун жашай бергин, каалалуу максатыңдан жазбай келгин. Эл жериң туят, сезет, бул иштериң эзелден кыргыз ыйлайт сөзелери. Мындай керемет ырсаттар менен бүгүнкү Москва кайрыктары адабий клубу уюштуруп жаткан улуу залкар жазуучубуз Айтматов Чыңгыз Төрөгуловичтин 91 жылдыгына карата жана кыргыз жазуучусу драматург Раев Султан Акимовичтин 60 жаш курагына жана да 85 жылдык улуттук жазуучулар союзунун 85 жылдыгы ушул 3 буттуу күндө бүгүн буттуу күндүн урматына поэзия кечесин уюштуруп отурабыз. Андыктан жалпыңыздар кош келдиңиздер. Алгачкы күндө ушул 85 жылдык улуттук жазуучулар союзунун Россия Федерациясындагы төрагасы, Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү Акыл Мамадалиев агабызга сөз кезегин берсек, жазуучулар союзунун бүгүнкү күндө алып барып жаткан иштери тууралуу кыскача маалымат берди. Анда келиңиздер. Анда эмесе мына ушундай куттуу күндү Кыргыз Республикасынын гимни менен баштап алсак туура болот деген чечим менен келиңиздер. Жалпы зордугубуздан жеңилдетип туруп гимнди баштап алалы. Россия Федерациясындагы өкүлү, Москва кайрыктар адабий клубунун мүчөсү Мамадалиев Акыл агайыбызга сөз кезегин берсек, Акыл агайыбыз бүгүнкү күндө жазуучулар союзунун алып барып жаткан иштери жөнүндө кенен кесир маалымат калтырып өтсө. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Москва кайрыктары адабий клубунун активдүү мүчөлөрү, жалпы поэзия ишкыбоздору, ушул күндөрү 85 жылдык мааракесин жер-жерлерде кызуу белгилеп жаткан Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун тарыхына окшой токтоло кетсем, арине Кыргыз улуттук жазуучулар союзу Кыргыз Республикасынын бирден-бир профессионал калемгерлеринин чыгармачылык уюму катары эсептелет. 1927 жылы Кыргыз борбордук беттик клубунда уюштурулган чыгармачыл жаштардын кызыл учкун адабий ийриминин негизинде 1930 жылы Пролетарлар жазуучуларынын Кыргыз ассоциациясы катары түзүлүп, 1933 жылы Кыргызстан Кеңеш жазуучулар союзу деген аталыш менен кайрадан уюштурулган. Буга борбордук комитеттин 1932 жылы чыккан адабий көркөм уюмдарды кайра уюштуруу жөнүндөгү токтому себеп болгон. 2005 жылдан бери карай азыркы аталышында көркөмдүк деңгээли жогору элдик философияга ишенимдүү негизделген нускалык идеяларды камтыган чыныгы тарыхый жана нукура эстетикалык асыл сапаттардан тайбаган
чыгармаларды жаратууга өгүлгө түзүү, улуттук сөз өнөрүн өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл буруу, башкысы адабияттын нактуу багыттарын элге жеткирүү сыяктуу ролдон болгон Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун жогорку башкара органы съезд болуп саналат. Съезде башкарма шайланып, ал төраганы секретариат шайлайт. Пленумда съезди чакырылат. Союздун курамында поэзия, проза, драматургия, сын жана адабият тануу, балдар адабияты, көркөм которма, орус тилинде жазгандардын да секциялары бар. Кыргыз Республикасынын бардык кулумуштарында Тагырагы, Ош, Жалал Абад, Нарын, Баткен, Ыстык көл, Талас, Чүй областарында бөлүмдөр ачылган. СССР адабий фондунун Кыргыз бөлүмү, көркөм адабиятты жайылтуу бюросу Арашан чыгармачылык үйү союзга караштырылган. Убагында Ала Тоо, Литературный Кыргызстан, адабий, көркөм, коомдук саясий журналдары, Кыргызстан маданиятты гезити чыгып турган. Учурда союздун органы болгон Кыргыз адабияты жазуучулар менен маданият ишмерлеринин жаңы Ала Тоо журналы, адабий Ала Тоо гезити чыгат. Союздун 1-чи съезди 1934-жылы, ал эми 13-чү съезди 2004 жылы өткөн. Ошентип 2004 жылдын 23 декабрында бир канча топко бөлүнгөн Кыргызстан жазуучулары бир уюмга баш кошушкан. Кыргызстан жазуучуларынын башын бириктирген тарыхый чогулуш Бишкек шаарында өткөн 13-чү курултайда иш ачкан. Алсак, эгемендүүлүк жылдарынын башында көркөм сөз өнөрлөрүнүн чеберлери 3-4 топко бөлүнүшүп, ичара ынтымагына доо кеткен. Мурда мамлекет камкордугун көргөн жазуучулар арабек абалда калып, алардын кызчылыгын көздөгөн уюмдашуу ырашкерчилиги жоюлган. Кыргызстан жазуучуларынын башын бириктирген курултайга ошол кездеги өлкөбүздүн туңгуч президенти Аскар Акаевич өзү катышып, Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагалыгына коомдук ишмер акын Жайыл Садыков, кошунун катчылыгына Абакиров, Алтымышев, Аматовдор шайланышкан. Ушул эле курултайда бир катар акын жазуучуларга мамлекеттик наамдар, сый ургалдар ыйгарылган. 85 жылдык тарыхы бар Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагаларын атап өтсөм, 34-37 жылдары Токумбаев, 37-40 жылдары Үмүталиев, 44-54 жылдары Токумбаев менен К. Баялинов, Өкө Алмаз Салмак, 57-60 жылдары А. Салиев, 71-86 жылдары Т. Аскаров, 86-91 жылдары Чыңгыз Айтматов, 91-95 жылдары А. Жашылыков, 95-96 жылдары Ж. Мавлянов, 96-2004 жылдары Н. Алымбеков, 2004-2006 жылдары Ж. Садыков, 2006-2007 жылдары А. Өмөканов, 2007-2009 жылдары О. Султанов, 2009-2011 жылдары А. Алымбаев, 2001-2015 жылдары Ч. Абыкеев, 2015-2010 жылдары А. Рысқұловтар башкарып келсе, үстүбүздө жылдын февраль айынан тартып төрагалыкка Нурлан Калыбеков шайланды. Учурда баш аягы 600дөн ашуун мүчөлөрү бар. Асыресе ушундай даңазалуу уюмга мүчө болуунун өзү да чоң сыймык. Москва шаарында да 10 чукул мүчөсү бар. Дагы бир баса белгилей кетчү жагдай Москвадагы Бабанов Бабатагай негиздеген Москва Гайтар адабий клубу менен да улуттук жазуучулар союзунун карым-катнашынын тыгыздыгы көңүл жубатарлык көрүнүш экендиги талашсыз маселе. Ушуну менен кыскача докладымды аяктайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мезгилдин өзүнчүсүн тапты Чыңгыз, эли бар улут болгон аты Кыргыз, таанытып тууган жерин бүт дүйнөгө, туяктан даңк ыргыт гүл сараңыз. Мезгилге чыйыр салып, талант күчү ала дөбөт деңиз бойлойт көп жүгүрдү, буг эне касиеттүү карап бизде, Чыңгыз хан ак булутту көктө жанды. Угулуп бүт аламга Чыңгыз аты, обону дүйнө кезди Даниярдын, боту көз кызыл жолок жал-жалында каратып баарына жолун саманчынын. Айтматов Чыңгыз Төрөгулович бүтүндөй аламга Кыргыз деген имаратты куруп кетти. Ал Кыргыз элинин бүтүндөй ааламга даңазалап, Ала Тоонун борунда кичинекей ушундай улут бар. Уңдулуу, касиеттүү уюткусу бар, касиеттүү эли бар. Бул Кыргыз улуту деп таанытып кетти. Манас Кыргыздын бир канаты деп айтчу болсок, Чыңгыз Айтматов Кыргыздын экинчи канаты деп айтуудан жаңылбас элек. Манас бүтүндөй элдин башында туруп, өзүнүн баатырлыгын көрсөтүп, элди жоодон сактап бириктирсе, Чыңгыз Айтматов бүтүндөй ааламга Кыргыздын ким экенин таанытып, улуттун башка улуттан айырмасы бар экенин, Кыргыз улутунун касиеттүүлүгүн жеткирди.
Кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн өзүнүн патриоттуулугун көрсөтүп, акыркы жүрөк согуусуна чейин кыргыз деп гана жашады. Ал улуттун даанышман эли. Табияттан адам менен кошо жаралып, бирге төрөлө турган талантты, улуттун байлыгы, улуттун кенчи, улуттун сыймыгы катары баалашып келген. Мына ушундай өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө өтө көп жазылган чыгаан таланттардын бири Айтматов Чыңгыз Төрөгулович. Ал дүйнөлүк атак даңкка маашырланбай, адам деген атты улук тутуп, эмгекти, адамгерчиликти, кең пейилдикти, тазалыкты, жөнөкөйлүктү ызааттап, сүйүп, анын чоң инсан экендиги айкын күбө эмеспи? Жазуучунун чыгармалары өз жери үчүн жасалган эмгектери элдин эсинде түбөлүк сакталат. Анткени кыргыз деген сөз менен Чыңгыз деген ысым ажырагыс бир бүтүндүккө айланбадыбы? ЮНЕСКОнун берген маалыматы боюнча Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары эң көп басылмадан чыккан классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ирет чоң тираждар менен кайталанып, басмаканалардан токтоосуз чыгууда. Бул да болсо бүгүнкү окурмандардан өтүп, келерки муунга сакталуу бойдон калаарын далилдейт экен. Ооба. Көрдүңүздөрбү? Мына эң сонун биздин дүйнөгө таанылган Чыңгыз Айтматов Төрөгуловичтин эң сонун чыгармаларын айгинелеп, баса белгилеп айтып өттүк. Жогоруда сиздерге болгон Айтматовдун өмүр жолунан кыскача маалымат бердик. Кезекте Раев Султан агабыз жөнүндө кыскача маалымат берип өтсөк. Султан Раев Акимович Ош обласынын Кара Суу районунун Жош айында 1958 жылы туулган. 1984 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика факультетин бітірген. Ошондой эле эмгек ишмердүүлүгү 1977-1979 жылы Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1984 жылы Ленинчил жаш гезитинин кабарчысы, бөлүм башчысы болуп иштеген. Кыргызстан маданияты гезитинин дагы бөлүм башчысы болуп иштеген. Жаштык жарчысы гезитинин редактору болуп тайындалган. 1991 жылы Кыргыз руху гезитинин башка редактору болуп тайындалган. 1994 жылы АКШнын Канзас университетинин журналистика факультетинин стажировкасын бүтүргөн. 2002 жылы, 2004 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана маданият министри болуп тайындалган. 2004-2005 жылы Эркин Европа жана Азаттык радиосунун саясий баяндачысы, аны менен катар эле маданият жана искусство колдоо боюнча коомдук фондунун президенти болуп тайындалган. Мына ушундай керемет маалыматтарга кошумчалай мен дагы өз маалыматымды кошумчалап өтсөм, Султан Раев мындан 2 жыл мурун Швеция өлкөсүндө 40тан ашуун өлкөдөн барган акын жазуучулардын катарында. Ал 40тан ашуун өлкөдөн барган акын жазуучулар 1600 акын жазуучулардын арасынан Топон романы менен биринчи орунду алгандыгы албетте баардыгыбызга кубаныч тартуулайт эмеспи? Ооба, чын айтасың. Эң сонун көрдүңүздөрбү, кандай гана биздин эл жерибизден чыккан атагы даңкка тийген мына ушундай сонун ата бабабыз, драматург, жазуучу дүйнө таанытып келди. Эң сонун чыгармаларына, эмгек ишмердүүлүгүнө күбө болдуңуздар.
Анда эмесе кийинки кезекте Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчиси, элчинин пресс катчысы Гүлбарчын Сулайманова эжекебизге сөз кезегин бермекчибиз. Жана ошондой эле Москва Кайрыктар адабий ийримдин негиздөөчүсү Нур компаниянын директору Бакыт Бабанов Шериевич агайга жаштарыбыз айтып отурду, бул чакан залда осундагы ушунчалык чыгармачыл деги эле Кыргыз дегендин жан дүйнөсүндө керектүү сыймыктана турган бир чоң иш-чара, ишти белгилеп атабыз. Биринчиден жана айтып кеткендей Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун 85 жылдыгы, анан Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгы, өзүңүздөр билесиздер, былтыр 90 жылдыгын абдан жогорку деңгээлде белгилегенбиз. Анан дагы кыргыз маданиятын десек болот, жалпы кыргыз маданиятын азыркы кезде эң ушундай бир орчундуу орун ээлеген бир жаркыраган жылдызы катары эсептесек болот. Султан Акимовичтин 60 жылдык мааракесин белгилеп атабыз. Эми жалпысынан айтканда, биз негизи мен өзүм мугалим болуп иштегенмин, орустарга сабак берчимин. Көпчүлүгү билбейт да, мисалы кыргыз мамлекети бизден 2000 анчанчы жылдары кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгы деп аябай ал кезде Акаев президент болчу, ошондо башка улуттар таң калып, как это ушу силер каяктан келип ушундай 2200 жылда ээлемеш калдыңар. Анан биздин тарыхыбызды илгертен бери экенбиз, биз ошо улуттарга, өзүбүздүн балдарга деле, биз өзүбүздүн балдарга деле көп эле билбейт. Ушуну айта жүрүш негизи абзел да. Анан мен ар бир сабакта ушундай айтып чыкканга аракет кылчу элем. Ушул бизде совет мезгилинде тааныш жок, совет мезгилинде, бирок совет мезгилинде бир топ биз совет республикалары ушундай кыскарып калганда, биздин тарыхтарыбызда 24-жыл азыр балдар айтып өтүштү. Эркин Тоо газетасынын 1-саны чыккан. Ошо 1-санына Октябрдын келген кези деген, ал кезде ошо Жазуучулар Союзун башкарып турган Алы Токонбаевдин эмеси ыры чыгат, Октябрдын келген кези деп. Мында да билет кошулдар адабий чүрөсүндөгүлөр 1-санга Зарыгам деген Мухайлыбаевдин ыры чыкмак, бирок негедир ошондой бир пайдаланып калып Алы Токонбаевдин ыры чыгып кеткен да. Ошол кезде совет мезгилинин тарыхына жазылып калган кыргыз мамлекети мына 24-жылдан баштап пайда болду деген тарыхка калып калды да. Анан ошол боюнча сакталып калды. Анан башка улуттар ойлойт, булар силер 24-жылы эле пайда болсолор каяктан 2200 жыл деп. Ансыгарында ушу биздин улуу тарыхта биздин жазуучуларыбыз болгон, акындарыбыз болгон, бул жанагы улуу ооз-эки чыгарманы биз жазбастан ушу кылымдан кылымга алып келгенбиз. Бул деген эмне деген бир кандайдыр феноменалдуу көрүнүш. Ошо манасчылык, ошо төкмөчүлүк, биздин ушу эки өнөр, кыргыздын эки өнөрү ЮНЕСКОнун жана материалдык эмес байлыгына как чудо катары, керемет катары киргизилген да. Анткени муну түшүндүрө албыз да. Манасты көрдү, айтып атат. Же болбосо сизди көргөндү, жан эжени көргөндө эле мен комузду айтып атам. Бул өзүнчө түшүндүрө албыз көрүнүш да. Анан биздин тарыхыбызды илгертен келет, биздин акындарыбыз, жазуучуларыбызды эл жаза элек деле жазып баштаган дегендей ойдо айткым келет. Анан мына документтешип, мыйзамдашып калганына мына 85 жыл болгон экен. Андан бери канча деген сонун чыгармалар, андан бери канча деген сонун дүйнө жүзүнө таанылган чыгармалар пайда болду. Ошол эле Айтматов, биздин андан башка Төлөгөн Касымбеков, Темиркул Мурталиев, Жомарт Бөкөнбаев деги эле айтып отурсак ушунчалык биздин керемет жазуучулар болгон да. Асанбек Стамов дейбизби, баарын айтып отурсак ар биринин өзүнчө стили, ар биринин өзүнчө чыгарма, өзүнүн окурманын тапкан бизде кыргыз адабияты ушунчалык чоң байлыкка ээ десек жаңылышпаймын. Мен орус тилинин башка улуттарга окутуу багытын бүтүргөм. Ошол кезде биз окуп аткан кезде кыргыз маданиятынын ичинен кыргыз адабияты ошо башка улуттарга окутулчу да. Мен Оренбург шаарында педагогика окуганда. Мен ошого сыймыктанчумун.
ошол эле татар, ошол эле башкыр, ошо башка казактардын арасында эми биз өзүбүздүн улутту кичинекей деп ойлоп, мен ойлогону ушу менимче биздикилер жок болуш керек деп. А көрсө биздин эле ошо акын жазуучулар ошол кезде башка улуттарга совет мезгилинде, эми азыр аксап атат, совет мезгилинде ошентип башка улуттар окучу биздин ошо акын жазуучуларыбызды. Эми мындан ары дагы менимче алдыга жүрүп аткан жакшы иштер жүрүп атат деп ойлоп атам. Мынакей биздин өкүлүбүз дагы айтып отурат. Негизи адабият тармагында мен ойлойм ушу Москвадагы биздин жердештер андан жакшы эле иштер жасап атат. Адабий кечелер өткөрүлүп атат, поэзия кечелери өткөрүлүп атат. Мына бүгүнкү кече дагы чоң үлгү да. Анан Айтматовду эми жана айтып кеттик, биз жогоруда 90-жылдыгын диаспоралар менен бириккенде былтыр 55 иш-чара өткөрүлүптүр. Москва шаарында эле. Диаспоралар менен биригип башка биздин жогорку окуу жайлар менен анан өзүңүздөр билгендей 7 декабрда эстелиги тургузулду. Бул Айтматовдун Россия өлкөсүнүн деги эле вообще дүйнө жүзүндө ушундай бир чоң орду бар экендигинин далили. Муну эч ким талашып же эмете албайт. Только бизде азыр эмне биз келе жаткан муундарга, өсүп аткан муундарга ошону жеткирип, чыгармаларын окутуп, ушундай сыймыктана турган кыргыз дегенде Манас, Айтматов дей турган атыбыз бар экенин жеткирүү биздин азыр парызыбыз да. Анан Султан Акимович жөнүндө айта кетсек, бул кишинин өзүңүздөр айткандай негизи жанып турган бир жылдыз деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени совет мезгилинде 60-жылдар, андан кийин 80-90 жылдары деп бөлүнгөн, 2000-жылдары бир аз аксап калды, турмуштун шартына байланыштуу. Бирок ошол жылдары деле чыгармачылыгын таштабай, ушундай бир жакшы чыгармалар, биринчи аңкемеси мен жаңылышпасам, Күн кармаган бала деген аңкеме болгон Султан Акимовичтин. Кыргыз маданияты деген газета чыкчу эле, билесиздерби, 16 барак биз мектепте окуп жүргөндө мен мисалы ушуну бир чоң эме катары окучубуз да биз. Анан Алатау журналы бар эле, билесиздер, азыр деле чыгып атыптыр. Жакшы да, ошо токтоп калган Алатау журналы. Ошо маданиятка ошо Султан Акимович Раевдин ошо Күн кармаган бала деген чыгармасы чыкканда, мен окуганда, мен ал кезде окуучу эле болчумун, бирок кандайдыр бир мага жакшы таасир калтырды. Мен ошол кезден баштап ушу кишинин аты жөнүн жаттап калдым да, значит, бизде ушундай жаштар чыгып атат экен. Кийин биз үй бүлө катары да бир аз байланышып калдык. Бул кишинин Жубай Сагын Алайына деген мугалим болуп иштейт, көп вуздарда биз чоң иштешип калдык. Ушунчалык үй бүлөдө дагы жакшы кожоюн десек жаңылышпайбыз, ушундай жакшы адам катары, ушундай жакшы адам экенин билем. Эми эмне дейли, дагы айтып кетишти биздин жигиттер жана. Анда мен айтып кетип келет, бул киши өзүнүн чыгармачылыгы менен Елизавета II Англиянын королевасы, билесиздер, ошол кишинин колунан барып орден алып келген. Бул деги эле ошол убакта 2000-жылдардагы жалпы эле борборлук Азиядагы маданияты жетишкендиги деп ойлойм да. Ал кезде ошол өзүңүздөр билесиздер, бир аз туруп калды. Анан бул кишиге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анан ушул жерде жалпы уюштуруп аткан Москва кайрыктарына сиздерге чоң рахмат. Ушундай бир адабияттагы, маданияттагы орчундуу бир даталарды калтырбай биз менен кошулуп, элчилик менен белгилеп, сиздерге рахмат. Ушундай убактыңыздарды аябай ушинтип келип, ушундай бир жакшы пикир алышалы деген келип отурасыздар пикир менен. Ушу баарыңыздарга рахмат. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан жазуучулар союзунун өкүлчүлүгүнө да мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Керек болсо мүмкүн бир чоң эмеде катары элчиликтин залында деле кече коркуп аттык эле балдар жакшы эме өткөрүшкө билесе дагы чыдап бердик. Бир 30 кишилик эмени аракет кылабыз. Буюрса мындан ары дагы жакшы өткөрөбүз. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Москвадагы мүчөлөрү, урматтуу мекемдештер, урматтуу туугандар, бүгүн маанилүү күн болуп отурат. Өзүңүздөр жогоруда айтып кеткендей, Кыргызстан Жазуучулар союзунун 85 жылдыгын мааракеси болуп атат Кыргызстанда. Ага даярлыктар көрүп атат. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы жакында болгон турат. Көмөрайыттын 60 жылдык мааракеси болуп калыптыр.
Анан ошону биз Москва кайрыктар адабий клубунун арасында бүгүн белгилеп коелу деп чечтик. Элчиликтен Гүлбарчын Майманова келди, баардык калып тилектерин айтып атат, жакшы сөздөр болду. Кыргызстан Жазушылар союзу тууралуу айта кетсек, көп жылдан бери эмгектен келген жогоруда баардыгы айтып кетишти. Ал эми биз Кыргызстан Жазушылар союзу менен 10 жылдан бери мына биздин адабий клубубуздун негизделгенде 10 жыл болуп калыптыр. 10 жылдан бери алар менен чогуу иштешебиз. Ар дайым бизди колдоп келишет. Биздин акын жазуучуларды биздин адабий илимден ушул убакка чейин 20 чакты акын жазуучуларыбыз Жазушулар союзунун мүчөсү болду. Бул деген чоң жетишкенибиз деп ойлоймун. Ал эми мүчөлөрүбүздүн саны деле адабий клубубуздун мүчөлөрүнүн саны деле 1000ге жакындап калды. Бул да чоң жетишкен деп ойлойбуз. Анан чыгыбыз Айтмат тууралуу айтып кетсек, өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы 90 жылдык юбилейинде аябай чоң мааракелер болуп атты. Ар бир мааракеге барып баардыгыбыз катышып аттык. Дүйнө жүзүнө таанылган кыз эли ушу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейинде ушунчалык багыттап сыйлап, ушу кыргыз элинде ушундай улуу жазуучулар бар экен деп ушундай буга суктанып, даже бул бир кыргыз элинин жараны эмес, бул биздин орус элинин жараны, казак элинин жараны деп баягы элдер сыйлыктаганында биз өзүнчө туруп бул жакта өзүнчө толкунданып башкача сезим пайда болду да. Ошондон айтар элем, Чыңгыз Айтматовдун жолун жолдоп, мына биздин таланттуулар, чыгармачыл жаштар, акындарыбыз, жазуучуларыбыз баардыгыбыз ушу жакшы ийгиттерге жетишип, эмне себептен кыргыздарды ушу Чыңгыз Айтматовдун жолун жолдоп алдыга умтулбайлы. Мен айтайын дегеним ушу бир эле баягы кыргыз эли саясатка жакын эмеспи? Саясаттан көрө баардыгыбыз чыгармачылыктан алектенип, жакшы чыгармаларды жаратып, ушундай Чыңгыз Айтматовдун жолун жолдосок деген ойдомун. Андан Султан Раев тууралуу айтып кетсем, Султан Раев дагы мындай бир Кыргызстанда бир улуу окумушту бир айткан сөзү бар экен. 20-жылын Чыңгыз Айтматовдун кылымы. Ал эми 21-жылы жазуучу Султан Раевдин кылымы болот деп айткан бир неме бар экен да, статистика бар экен. Ошон үчүн өзүңүздөргө белгилүү Султан Раев дагы дүйнөгө таанылып, дүйнөлүк деңгээлдеги чоң сыйлыктарга ээ болуп атат. Султан Раев менен дагы сыйлыктанабыз, өзүнүн ийгиттерин каалайбыз, өзү келе албай калды. Ошондой болсо дагы баардыгыбыздарга салам айтып, чыгармачыл ийгиттерин каалап кетти. Анан өзүнө дагы чоң ийгиттерин каалап кетем. Рахмат. Москва кайрыктарынын мүчөсү, Улуттук Жазуучулар союзунун Россия шаарындагы, Россия Федерациясындагы төрагасы Акылбек Мамадалиевге кезекти берсек, Султан Раев агайыбыздын ырларынан окуп берсе, келиңиз. Биздин Салтан корифейибиз Чыңгыз Айтматов адабиятыбыздын аксакалы, эң башында, сап башында турган адамы болуп, кылымдардан кылымга кала бермекчи. Анан эле ошол салтты бузбай, ошол калпты сактабай келе жаткан дагы бир бүгүнкү күндүн тирүү классик десем жаңылышпайт, Султан Раев деп ойлойбуз. Ошол Султан Акимовичтин мындан аркадагы чыгармачылык иштерине ийгиттер каалайм, ден соолугу чың болсун. Дайым ошол кыргыз үчүн, кыргыз адабияты үчүн зор салым кошушуна тилектешмин. Анан Султан Акимович акыркы жылдары чоң романдарды жаратканына анча бир эс алган болуп түшөт. Ошол маалда өзүнүн андай поэзия түрмөктөрүн дагы акпаратка түшүргөн учурлары бар. Ошондой романтик стандарт деген китеби чыккан. Бул китеп дагы ошол кыргыз адабият сүйүүчүлөрүнүн бирден бир колдон түшүрбөгөн зор жакшы бир самал катары эсептелет. Ошол Султан агайдын Өмүрбек Телебаев деген өзүнүн эң жакын саналаш акын досу бар. Ошол досунан алган, досума дегенди окуп берейин сиздерге.
Çağılgandı karmak kolgo kılıçtay, çındık mizi çırkıradı kökürök, saptarında uyup жатқан boylarım yıldızlarga жақынырақ көрініп. Esте досым, үйімізді үңкірді, біздің жаштық көріп өтігі қай күнді, батырлерді батыр жазып бапырап, бағыт қылыс келген елі бакине. Жаштық азо, қиял тентек үрерчіп, көчөлөрдө азыр деле ис турат. Тышына қатып қалған аламың адам билгис, адам туйгус сырларың, көдөнүңдө бүт саябан үнү бар, көңүлдөсөң ырлар келчү чабаган, кыздар сени ырың менен караган, сүйүүлөрүн карек кылып кадаган, тилеп алган Кудай сени өмүрбек, тилласаттар сезимдерге бекемчеп, ыр артынан кезип кеткен дервиштей, дүйнө ызык дүйүм кыял келгисей, окуырды сагындыкко коңур үн, жаштык кездин баары жазы ыр бүгүн, саптарыңа оюң батпай кыстыгат, жанар отуң көздөрүңдө каканат, жарып чыгып жети кабат ааламды, жолондордой болобуз деп жол издеп, жолон жандуу ырларыңда жаңырып, көкүрөктө күйгөн сындуу ырчырап, Оду мене күйүп турган күн шамшар, акын адам жараткандын жакыны, анткени ал Кудай түшүн жорган, тилеп алган бул кылымдын акыны. Чалганды кармак колго кылычтай, чындык мизи чыркырады көкүрөп, саптарында үйүп жаткан ойлоруң жылдыздарга жакыныраак көрүнөт, жылдыздарга жакыныраак көрүнөт. Сүйдүм көзүңдү, көзүңдө агам башат, батпаймын бу аламга, карегимде жашка дашат. Жетпеймин көз нурумун күлүгүнө, акактап чарчап барат шыйрактарым, жанчылгандай тоо таштарда, кумдуу чөлдө, көзүңдө сүйүү жашайт, көзүңө түшөйүнчү, карегдеги көз жашка шор болуп агайынчы, агам баткан сүйүү көзүңө кыпын болуп калайынчы, какшыган сүйүү өрөнүм самандай күйүп барат, көзүңдө өпкүм келди, сүйүүнүн оту жанган, көзүңдө өпкүм келди, сүйүүгө чаңкып алган, сүйдүм көзүңдү. Антамеси кийинки сөз кезеги Евразия элдеринин ансамблиясынын теңир тураймы Жамал Сабаева эжекебизге сөз кезегин бермекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу адайы сүйүүчүлөр. Бүгүн бизде абдан жакшы кече болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, жалпы дүйнөгө белгилүү Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгы мына жакында белгилеген жатабыз. Андан сырткары мына Кыргызстан жазуучулар союзунун 85 жылдыгы түптөлгөн күнүнөн бери 85 жыл болуп экен. Бул дагы чоң маареке. Андан кийин мына Султан Раев агайыбыздын акыркы мына ушул азыркы ушул заманбап мезгилибиздеги эң мыкты дүйнөгө белгилүү чыгаан акындарыбыздын бири. Бул биздин эң жакшы ийгиликтерибизди ушул дүйнөгө кыргыздын кыргыз экени, кыргыздын ушул эң бир манас аркалуу чыккан эң бир жакшы бир маданий эң өсүштөрү бар эң жакшы эл экенибизди билдирген ошо мыкты чыгаандарыбыздын экөөнүн тең мааракесин бирге алганыбыздын себеби бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу өсүп өнгөн, жалпы биздин ушу Москва кайрактары адабий клубубуздун жалпы эле болгон кыргыз таланттарынын ошо көп өзүнүн өнүгүүлөрү дагы ушул агайлардын чыгармаларына байланыштуу деп сезем. Андан кийин Кыргызстан жазуучулар союзунун 85 жылдыгын өткөрүүбүздүн себеби дагы өзүңүздөр билесиздер. Жалпы эле Кыргыз элиндеги эмес, Кыргыз республикасындагы эмес. Андан сырткары эмне деген калкыбыз миграция доорунда жалпы дүйнөдө жүрөт. Ар бири өзү ушул ар бир биздин жарандарыбыз өздөрү өзүнүн өлкөсүндө өткөрүп атышат. Кыргызстан жазуучулар союзунун мына 85 жылдыгын Түркияда өтүп атат. Жана башка мына Американын ар кайсы штаттарында дагы өтүп атат. Россиянын ар кайсы мамлекет, ар кайсы шаарларында мурунку СНГ боюнча дагы бүткүл мамлекеттерде өтүп атат.
Бул абдан жакшы иш болду. Жакында мына өзүңүздөр билесиздер, Бакуда жалпы ушул фестивалдардын фестивалы деген бир эң жакшынакай бир иш-чарага катышып келдик. Бул адабий поэзиянын майрамы болду. Мына ушул жерде дагы биз эмне менен дагыдандык, сыймыктандык кыргыз эли. Чыңгыз Айтматов менен сыймыктанып, Азербайжан жазуучулар союзунун төрагасына Анвар Рзаевка Кыргыз Республикасынын элчилигинин атынан мына Гүлбарчын Сулайманкуловна өзү отурат, өзү ушу өз колу менен эң жакшынакай ушу жалпы Москвадагы художниктердин тарткан альбом гравюрасын менден берип ийген. Мен ошону жалпы кыргыз элинен деп тапшырып келдим. Андан сырткары ошо лифт деген Грейдер Алиевдин борборунда өттү. Эң жакшынакай биздин ошол лифттин фестивали. Ошол Грейдер Алиевдин центрине дагы ошо экинчи ошол гравюраны дагы тапшырып келдим. Жалпы кыргыз элинин атынан, кыргыз элчилигинин атынан. Мына ушинтип бизди туш-туштан бардыгыңыздар колдоп атасыздар. Биздин бул акындарыбыздын, жазуучуларыбыздын, заркаларыбыздын ушу бүткүл дүйнөгө кылган таасири, ошондон бүткүл дүйнөбүз алган. Мына азыр эле айтып өттүк, Чыңгыз Айтматовду бүткүл дүйнөнүн гражданини, гражданин мира деп таанылгандай, ошо жакшынакай биздин адабий чөйрөбүздөн дагы мыктылар таптала бериңиздер. Бүгүн аз дебейли, аз болсок да саз, ошо поэзияны түшүнгөн, адабиятты түшүнгөн, мыкты баа берген мыктылар келиптирсиңер. Баарыңыздарга рахмат. Эмесе ошол Султан Раевдин мына антистандарт деген ыр жыйнагынан абстракция деген ырын окуп коеюн. Эртели кеч 24 саат жагын жанып тыбынын баары рекламалайт, какшалат, кебин жанат. Дүйнөнүн катындарын каптагансып, топон суудай аккансып, кечип койгула кооз сүйлөп какап чакайт. Жергиликтүү демосфендер ыйман дейт, кой оозуна чөө албаган молдокелер адам дейт, башкыбайды. Оозаны декларация, конвенция жылжытат, батыштык интервенция укук дейт, буга тийбегиле. Бул Султан Раевдин эң жакшы акыркы убактардагы эң эле бир тематикасынын өзгөчөлүгү мына урларда. Рифмаларынын башкачалыгы. Мына биздин жалпы Москва кайлыктары эмес, жалпы эле бүткүл ыр жазам деген адамдардын философиясынын абдан тереңдиги дагы ушул ырлардан байкасаңар болот. Окугула, суктангыла, жалпы кыргыз эли, кыргыздын мыктыларынан үлгү алсаңыздар болот. Мына Айтматовдун чыгармаларын окуп, андан кийин Султан Раевдин дагы чыгармаларына сүңгүп кирип, эң жакшы жерлерин өзүңүздөргө алыңыздар, таасир кылып. Субай Атабаев Толор деген чыгармасын айтчы.
çıtayın sınap etti. ханшасы арбагансый муютуп жан денемди алуучу жүрөктөрү музанын жандагансый акындык аруу изди тандап алып алп адамдар кандай жолду баспадыңар татаал жол түшүк эмгек аракетте тарыхта өчпөс мидир ырларыңар. Суктанып талантынын таңгагына, капамын шума жалдын алганына, көзүнүн тирүүсүндө кол кармашып, өкүнөм бир көрүшпөй калганына демекчи, Айтматов Чыңгыз Төрөгулович атабыздын жаркын элесине арналган поэзия кечетини улай, бүгүн автор Москва кайрыктарынын калемгерлеринин калемине таандык Чыңгыз Айтматовго арналган ырлар үчүн биз катарыбызга Jamila Sabayeva эжекебизди жана Зикиридин Рыспаев агабызды чакырып коебуз. Келиңиз, автордук ырлар менен. Жана Мабиянды чакырып коебуз. Келиңиз. Автордук ырлар менен. Саламатсыздарбы. Бүгүн Москва кайрыктары атайын клубунун улуу залкары жазуучулар Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгы, Султан Раевдин 60 жылдыгы, улай эле жазуучулар союзунун 85 жылдык мааракесин белгилеп отурабыз. Майрамыңыздар менен өргөлөк болсун. Чыңгыз чыкты аламга. Ак жамгырда гүл саратты чаптырып, ак кемеден көз жүгүртүп аламга, эрте келген турналардан көктөгү эргүү алып Чыңгыз чыккан аламга. Кылымдарды карытып бир күн менен, кылымдарды карытар бир күн деген, кызыл алма карматып колдоруна, кызгарнаган алмасын сүйүү менен. Ырын угуп Ильяздын долондордо, ырын ырдап ышкырган бороондордо, саманчынын жолунда узап кетти. Дүйнө элин калтырып бороондорго, келбес сапар аттанып кете берди, кыргыз элин калтырып бороондорго. Мақсат Жаңғазиев, каармандар кайрат айтышат. Өзүңдү жоктоп, өкүткө башым кабылып, өңгүрөп турсам жан дүйнөм өрткө жагылып, көкүрөк тепкен ыйыңды тый деп артымдан көпчүлүк мага кайратын айтты жабылып. Боолуккан төрүм, сүйлөөгө тилим жарабай, бурбайда көңүл, аларды койдум карабай, далыма камчы тийгенде гана үңүлсөм, гүл сарат минип алдыда турат танабай. Токтоткум келип, тилинген жүрөк канашым, таң кала кеттим, топ эле түшүп карашым, тигине көрдүм, бугуну сылап сүйүнгөн, тааныдым жазбай, момун чал менен баласын. Армандан чыгып, ачыла түшүп кабагым, артымдан келген элдерди дагы карадым, ал төрүм чачы сеңселе улам жел көчүп, алтынай жүрөт, унутуп мында сабагын. Нардай болуп, сен өссөң неге жаңылам, чырпыгым сени, артык да көрөм жаныман, деп айтып бирдей, эркелеп турган балага, мээримдүү тиктейт толгонай менен алиман. Кызганыч деген сезимди такыр жат кылып, кыйбаган таза жүрөктөр менен жактырып, бир кадам жылбай, биринен бири бактылуу, Данияр менен Жамиля жүрөт каткырып. Эни жок экен, жайылган кенен кулачың, эскирбейт тура, артымда калган мурасың. Жаң эле көрүп, жарыла маңдай сүйүндүм, колтуктап жүрөт Мырзагүл Султан Муратын. Аламат күндө коргобой качса эл жерин, ачылат жүзү бет капчан эркек пенденин. Аядым бекен, сөз чыкпай тилден тим болдум, абалын көрүп Ысмайыл менен Сейденин.
азаптуу күндөй ачылбай абдан бүркөлдүң, атабыз тирүү, анчалык неге түйшөлдүң, дилиңден сен да мээнетти кылгын элиңе дегенин уктум. Биринчи маалим түйшөндүн, көңүлүм толуп, мен эми болом эл менен, а бирок баарын башташым керек эмнеден деп суроо салсам, өткөндү сыйла дешти да, аңгыча баары коштошуп кетти мен менен. Разы болуп, эл үчүн кылган ишиңден ой калчаап жатып, ойгонуп кеттим түшүмдөн. Өзүң жан берген каармандар сүйлөп жатканда, өлбөктүр чикем, өлбөктүр дедим ичимден. Чыңгыз атама, күркүрөөңдөй күпүлдөгөн чыңгызым, өсүп жатат артыңдагы кыргызың, эң кыйыны адам болуу парызын өтөп басат жаны өскөн уул кызым. Кетсең дагы арабыздан келбеске, кемибеген сен калтырган ырысың, кадырлаган калың калкың сен сүйгөн, көккө тутат айтып сенин ысымың. Чыңгыз дешип кыргыз элин таанышкан, ал жашаган 5 жерге таң калган, касиеттүү кадырыңдан айланам, кыргыз чыңгыз атын кезет бүт алам. Çok hizmet. Kalemize burç üyesinde деген ару тилектерди менен биз поэзия кечебизди уланталы. Жазуучу, драматург Султан Раевдин Жан жаза повестиндеги Таисия Афинскаянын монологу ыйык китепти издеп жиндиканадан көчкөн, качкан учурдагы көрүнүштү бизге чагылдыруу үчүн Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөлөрү, акын жазуучу Бактыгүл Ибраимова эжекебиз менен Алтынай Сүйүндүкованы чакырып алып келиңиздер. Şimdi boynuma жылаан уралып, өзүмдү билбей жатам. Өзүмдү билген жокмун. Өзүмдү айтсам, эки колумду бышык кармап, ийне сайып жатыштым. Сайбагыла деп денемден жаным жок жалдарып жүр. Баса, мен жигитим. Америкалык мен жигитимчи. Sen baba kimsin deysin de? Kimsin deysin de baba? Men ıyık kitep жазган адам. Öz kol menen жазган. Bir ölüp bir tirilgen adamмын. Ölümdün kolundan çıkıp ошол kitepti jaratkan adamмын. Азыр элдин бардыгы чаң тополоңго түшүп, ошол kitepти издеп жүрүшөт. Байың да, кедейиң да, президентиң да, эч кимдин өлгүсү жок. Алар жашоодо туруктуу жашоону каалашат. Алар актык менен кыран ажырата албай калышты. Бакытты, сүйүүнү, жолдошту баарын акчага сатып алганды үйрөнүштү. Бардыгын акчага сатып алганды үйрөнүштү. Сен буларды кайдан түшүнбөгөн элең. Анан дагычы илек-илекти көрдүм түшүмдө. Илек деп кыйкырып жаттым. Ал менин жүзүмдөн акырын сүйүп, а мен болсо илек деген боюнча акасына кууп баратым. Мына ушундай биздин
Акын жазуучуларыбыз, эже карындаштарыбыз жөн гана калем кармап ким болбостон мынандай өздөрүнүн таланттуу экендигин дагы бир ирет тастыктай беришти. Тарыхтын эзелтерин сактап келген, даңк атты адам ишин барктап билген, таалайлуу, мартабалуу кыргыз элим тамшантып ыйык көлдү элеп келген. Таштарың аккан суудай жаркылдашат, талыкпай аккуу учуп жаркын жазат, жүрөктүн бир бурчунан орун алган, жаратканга күлүм үчүн миң рахмат. Жүрөктүн ар бир бурчун орун алган, жаратканга күлүм үчүн миң рахмат. Мына ушундай керемет саптарды улай келиңиздер алдыңыздарга биз Мелис мырзаны чакырып алалы. Айтматов Чыңгыз Төрөгоевичтин чыгармаларынан алынган Жамила чыгармасы менен келиңиз. Поэзия кечебизди улантабыз. Жаңы эле алдыңыздарда өзүнүн талантын тартуулаган Москва кайрыктарынын мүчөсү, жазуучу, акын эжекебиз Бактыгүл Ибраимова эжекебизге сөз кезегин берели. Өзүнүн автордук чыгармалары жана тилектерин бөлүшөт. Келиңиз.
жеке тамыры менен биздин кыргыз элинен окшойт турган. Мен кубанычтамын ушул улуу күнгөчү. Эмне демекчимин мен, бул улуу күн биз үчүн, кыргыз үчүн өтө улуу ыйык күн да. Аз болсок да, жана айтып өткөндөй кесиптештерибиз сазбыз. Бул күндү биз үчүн сыймыктуу ыйык күн да. Эмне дегенде, ааламга аты чыгып чыңгызыбыз жүрөт. Мен Москвада келгенден бери 3 жылдан бери улутту сурап калган жерде кыргызмын десем, эме кылып калган моменттерди айтам. Билбейм да, күтүүсүз туруп калса, чыңгызды билесиңби депчи. Менин ошо улуттугумду улут кылып билгизип, терең жетире турган ошо ар бир улутка чыңгыз агайыбыз. Мен бул жерден кичине эркин сүйлөйүн. Эмнени айткым келет, кичине өпкөмдү иштетип, мактанып да кетким келип атат. Чакан деме отурганда. Мен киммин дегенде, мен Чыңгыз агайдын чыныгы карындашымын деп бөлгөнгө жатпасын, бирок адресимди айта кетким келип атат да, мактанып кетким келип атат. Мен чындап Чыңгыз агай менен өзгөчө сыймыктамын да. Ушу таластан болуп калганыбызга. Ушу таабайлуу кыргызды ааламга атын чыгарып аткан бир тууган карындаш болуп калганга. Менин жеке бул адамдык өзүмдүн сезимимди айтып өткүм келет сиздерге. Бирок Чыңгыз ким? Чыңгыз баарыбыз үчүн кыргыз. Чыңгыз бардык дүйнө үчүн маданияттын ааламды жаңылткан жылдызы болуп аткандан кийин Чыңгыз өзү менен Чыңгыз. Кыргыздын ушу тагдырына берип койгон, таалайына келип койгон ушу Кудайга ыраазычылык билдирип, Чыңгыз агайдын улуу күндөрүн ушинтип кылымдан кылымга даңазалап жүрө берели. Жана айтып өтпөдүкпү, биз атында унутуп атабыз. Акылбек жигит айтып өттү. Чындап эле ар бир доордун өзүнүн адамы болот. Ар бир доорго Кудай Таала бир өзгөчө талант берип, ошо доордун адамы кылат, жылдызы кылат. Мына өткөн доордун 20-кылымда чындап эле Чыңгыз десе кыргызды, кыргыз десе Чыңгызды билет деген уран менен жүрдүк. Бул жаңы кылымыбызда Султан Раевдин 60 жылдыгы. Бул 60 жылдагы ошонун чокусу. Өмүрдө 120 жыл берилсе, ошонун жана чокусуна келди. Төө ашуу, өмүрүн төө ашуусу десек да болот да. Султан Раев. Бул агайыбыз дагы мына ушу кылымда баягы учубуз кыскарбайт, улап кетчү кылымдын аттуу баштуу адамы болуп, жылдызы болуп турат. Буга да кубанарлык, ар бир кыргыз кубана алышыбыз керек да. Мен булардын немесине таң калдым, ушундай ойлонуп, жеке оюмду айтайын. Чыңгыз агайды дайыма неметип жүрчү элем, бирок Султан Раевдин ушу ыйык китепке, ыйык жазууга басым жасаганын дагы таң берип, таң калып, ушунчалык булар дагы бир Кудай берген өзгөчө улуу талантты, анан ыйыктыкты сездим да. Биз кыргыздар ушулардын улуу жолун, өзгөчө маданияттагы, биздин рамкадагы улуу жолдорун улантып, ушагандардай даңктуу, даңазалуу, таза, ыйык тутуп, маданияттын көркү бололу. Көңүлүбүздө ушулардын чыгармасына тололу деген каалоону дагы тилекти да айткым келет. Ар дайым ушулардын учугун улап, кийинки муундан кайра кийинки кылымга чейин улуучулардан болот да. Анан бул кишилердин ошо ыйык немесин берип аткандыктан Чыңгыз агайдын чыгармасында бар го. Эң алды менен сөз болгон дейт. Сөз Кудайда болгон. Кудай өзү сөз болгон деген жери бар. Ошол сөзүнүн таасири менен, ошол сөзүнүн улуулугу, укмуштугу менен, чындыгы менен Чыңгыз агайыбыз Чыңгыз болуп, кыргыз улуту кыргыз болуп отурабыз да. Раев дагы ыйык китепти өтө ыйык тутуп, адамдарды ыйыктыкка чакырып, адам бул дүйнөдөн жөнөлөтөбүз. Биз бул дүйнөнүн 5 күндүк өмүрдүн коногубуз. Мына ушуну жеткирүү менен бир башкача бир өзгөчө духовный мир деп коебуз, руханий дүйнөнү байланыштырган жазуучуларыбыз да булар. Биз эки дүйнөнү эстен чыгарбай, ушул жашоодо жакшынакай адам сапатынан кетпей жашап өтүш үчүн мына ушулардын
колдонуп атат ушу улуу инсандарды. Биз кыргыздар санжыралуу ушундай бир жаралуу тарыхындагы кайталанып келаткан санжыралуу улуу калкпыз да. Эч кимде Америкадан бир немелер келгенде айткан бир учурда семинарга барып калганда. Ушу америкалык аял айтканда, силер ушунчалык улуу калк экенсиңер, тарыхыңар терең экен, ушундай кенен экен пейилиңер деп мындай сүрөттөп айтканда, именно ушу жаралуу тарыхынан санжыраны кууган дейт, ушу кыргыз эли экен да. Санжыра менен келаткан. Биз жет атабызды санайбыз го, жет атасын билбеген кыргыз эмес депчи. Ушул тарыхый адамбыз, жана улуубуз деп бекер айтылбайт. Ала Тоо бейиштин төрү деп да бекер айтылбайт. Мына Елисин төрү болбосо да эми төрү укмуштур, босогосу деп дагы сүрөттөп мезгилинде айтып кетти. Булардын баары бекер эмес. Биз чын эле улуу, чындагында ыйык калппыз да. Ушуну баалап, Кудай билсин деп бизге улуу чыгарма маданият дүйнөсүн жаңырткан, ааламга аты кеткен адамдар берип атат да. Мен ушу кишилердин эмесинен, убакыттын тардыгынан өзүмдүн ушу авторлук немемди окуп коеюн. Ырдын маанисинен өзүңүздөр түшүнүп аласыздар. Ааламдын ээси сен өзүң теңир, акылы чексиз бир өзүң теңир, аламат толкун ашып бир турса, токтотчу аны өзүңсүң теңир. Асманды жерди сапырар сенсиң, ачууң келип каарданып турсаң, айыга келбей шаштырып баарын топурак кылып жапырар сенсиң. Чыгарчу азат отунан теңир, жетелеп бейиш төрүнө теңир, тең келбейт эч күч өзүңө теңир, кудурет күчтүү сен жалгыз теңир. Ушундай укмуш керемет сенсиң, түгөнбөс өмүр мүрөгү сенсиң, жашоодо ар бир пенденин теңир, издесин сени жүрөгү теңир деген. Мына бул кишилер ошо агайдын сөзүн айттым. Сөз кимде болгон, сөз ким болгон. Бул кишинин ыйык китепке басым жасаган чыгармаларын берейин деген ою Кудай ушу колдонуп атат улуу инсандарды. Ар дайым бар бололу, негизи адам бололу да. Ушу таза дүйнөдө маданият дүйнөсүн биз күзгү бололу. Биз маданияттын өмүрдүн күзгүсүбүз деп дайыма жазам. Өмүрдүн күзгүсүбүз. Биз таза болсок, эл тазарат. Маданияттын рамкасын таза кармашыбыз керек. Ар бир жүрөккө жеткире алышыбыз керек. Мен айтайын дегеним ушу, шашылыш дежурный чыктым, кечиресиздер. Антемесе кийинки Мердулай, Султан Параев, Акимовичтин калемине таандык автордук ырлардан окуп берсең, Гүлчахра жана Назган. Саламатсыздарбы, бүгүнкү адай кечеде баарыбыздарды көрүп турганымдан абдан кубанычтамын. Антемесе Султан Параев агайыбыздын антистандарт китебинен махабат ырларын окуп койсом. Негедир мен сизди сурагым келди. Билбейм неге антипе себеп барды. Жолдорубуз уйгу туйгу чачылган. Аягы учу бирикпеген байлоосуз. Билем. Сиз энөө адам. Оюңузда мен жокмун. Көкүрөктө күрүч даны сезимда. Жоктур, кайдан билем? Мен аны, а бирок мен сизди о билбейм сурабаңыз. Туңгуюп ой машташкан чалдык уйду. Убакыттын торуна жипсиз эле байланган бейдарексиз. А мен сизди эстедим да негедир. Шамалдагы үндөй угулбаган, жан сезим көкүрөктө катып калган. Билесизби, туйдуңузбу? Жыртылган ырдын сөзү унутулган. Бороон айдап, тоо кырларга безгендей, а мен сизди эстедим да, 1000 миллион эскерүүдөн акак көзүн тапкандай. Негедир бүгүн сыйрылып бүттү денем, бүшүр көп сизди эстедим. А сизчи, сездиңизби? Белгисиз эскерүүнү сиз жөнүндө эфирде учуп жүрдүм. Султан Параев антистандарт китебинен. Жүрөккө жууркан салып, уктатып койгом сени. Денемин тамырындай таркадым өнө бойда.
мээлердин клеткасы, мeel жеген сен жөнүндө ойлордун кыл учунда жашайсың меңгиликте. Дүйнөмдү түп көтөрүп, жандүмүр бастиону, кыл учу сезимдердин туу сайган сен жөнүндө. Аны берсе, келиңиздер. Поэзия кечесин жыйынтыктоочу бөлүмүнө келип жеттик. Алдыңыздарга Айдарова Нуржамал эжекебиз менен Мелис мырзаны чакырып коелу. Келиңиздер. Жыйынтыктоочу бөлүм жалпыңыздарга жагымдуу маанай табуулайбыз. Aa
мусафырбыз, мигрантпыз. Ошол мигранттардын урматына арнап Мелис мырза, келиңиздер жалпыңыздарга мигрант кабыл жыйынтыктуу бөлүгү тилекке каршы жетип келди. Карабайсыздарбы? Кыргыз жеринин эли керемет, суусу керемет, тоосу керемет, көл таштары жана мына ушундай акын жазуучулары керемет болгон кыргыз журту үчүн дагы бир ирет кол чаап койсоңуздар болот. Бир соң кечеге келип көп болуп келгениңиздер үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Андыктан ушул кечени жыйынтыктоо сөзүнө Бакыт Бапанов агайга жана Жамал Сабаев эжекебизге сөз кезегин бермекчибиз. Сөздөр менен жыйынтыктоо сөзүн. Анда эмесе улуу урматтуу
кайрыктардын мүчөлөрү, урматтуу мекендештер, бүгүнкү кечебизди жарык деп, жабык деп жарыялайбыз. Сиздерге чыгармачы ийгиликтер каалайбыз. Ошо алдыбызда айтылып кеткен залкар жазуучуларыбыз Чыңгыз Айтматов, Султан Раевтай атактуу жазуучу болгула. Чыгармачылар арта берсин. Сиздерге ийгиликтер каалайм. Рахмет. Урматтуу акын жазуучулар, баарыңар ушул биздин эки кыргыздын чыган залкар жазуучуларын сыйлап келгениңиздерге чоң рахмат. Кыргыз элчилигинен дагы Гүлбарчын Сулайманкулова сизге чоң рахмат. Дайыма ушинтип эле талыбай бизди алга үндөп жүрө бериңиздер. Турдум агай сизге дагы чоң рахмат. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Жалпы Москвадагы адабий коомчулук алгалай жыла берели, жакшыларды жаза берели, жакшы чыгармаларды мекенибизге арнай берели.